Ой, рахмет. Mezgilder alga şaşılsa, kayrılbay ketdi jaştığım ey, артына biraz kayrılsa, артына biraz kayrılsa. Çoğun ata bolup çoğun ene, jetilip kaldık nevere, çaçındı bubak bastığın ey, sekele gelim keçeli. Бүгін бір алай жергесіге құт төгіліп тұрады деп айтабыз, себеби ак элечек энелер келди. Энелер келген жерде дайыма ынтымак, ырысты, құт төөлөт үйдүн ушу құту деп айтылат да, аял затынчы. Ошондуктан бүгүн сиздердин жергеңиздерде ушундай фестиваль өткөрөлү деп жакшы ниет менен Жети Дубандан ак элечек энелер келдик. Өтө кооз, өтө жакшы, абасы таза, суусу таза. Ошону менен биргеле меймандос сиздерге чоң рахмат. Аябай жакшы тейлеп атасыздар. Табиятты айтып болбойт, Аллах Таала ушунчалык бир кооз жерди бизге болгондордан кыргыз жерге бизге насип эткен экен. Кайсы жерге барбайлык ушундай тоо менен, жаратылышы менен көптөгөн жерлерди кыдырып өтө чоң бир таасирленип биз энелер ушунчалык бир өзүбүздү бактылуу сезип атабыз. Элибиз аман болсун, журтубуз аман болсун. Жергебизде дайыма тынчтык болсун. Өнүгүү жолуга түштүк деп ойлодук. Мына азыр эң жакшы жолду кетип атабыз. Ушул учурдан пайдаланып президентибизге дагы ак жол каалайбыз. Мына пенсияларыбызды көбөйтөбүз деп атат. Көптөгөн жерлерде ар бир ишканалардын айлыктарын көбөйтүп, анан тышкары техникаларыбызды деги эле койчу бардык жокто өнүгүүдү жолдору көрүнүп атат да, мындайча айтканда. Ошондуктан алдыңкы мамлекеттин катарында болойлук. Бөөдө кырсыктан аман болуп, балдарыбыздын бактында ушундай бир дөөлөттүү карылыкты, Аллах Таалам берген сый урматты көрүп, жакшы дасторкондун үстүндө ушундай болуп жүрө элек. Рахмат, кол чабуулар болсун. Ал сөздү улагылап базар кургон шаарынан келген Нуранелдин автономдагы ушул жердин касиеттүү алай жергесине бүт Дубандан, Жети Дубандан ак элечек апалар келди. Апалар келген жерде эң сонун береке болот, жакшылык болот. Апалардын ак сүтүндөй жакшы нерселер болсун. Анан алай жергеси эми Курманжан апабыз, Курманжан энебиз баскан изди биз басып ак элечекти башка кийбей, ааламга болгула ак элечек апалар. Анан алай жергесиндеги мына бүгүн сонун кызмат кылып аткан алай жергесиндеги бүт апаларга, келиндерге чоң рахмат. Баягы кыргыздын нагыз мейман, нагыз пейилин алай жергесинен келип көрүп атабыз. Бар болуңуздар, эл журтта дайым тынчтык болсун. Ал эми эжекебиз айтмакчы, Кыргызстан өнүгүү жолунда турат. Көрүп атабыз бардыгыбыз, ак элечек апалардын атынан
ошол президенттерге жогору жакта иштеп аткан, бүт иштеп аткан, Кыргызстан деп жүрөк согуп аткан жигиттерибизде бар болсун, аман болсун, Кыргызстан өнүгө берсин апалар. Омине Кыргызстан өнүгөбүз тынчтык болсун, өнүгө берсин Кыргызстан. Hoş gelipsiler. Урматтуу ак элечек апалар, мына бүгүн Алай жергесинде келип фестивалга катышып, мына Алай жергесинин насип болгон экен ушул жерде даам татып отурабыз. Алай жергеси ушунчалык табиятка кооз, сулуу жер экен. Эли дагы меймандос. Буларга мен дайыма ден соолук каалайм, чоң ыраазычылыкты билдирем. Дасторкон дайым ушинтип жайылып, нанга толсун, жүздөрү күлкүгө толсун, эч качан жамандык көрбөсүн. Биз Баткен областынын Кадамжай районундагы шайыр апалар, Баткен Шаңа апалар тобунан биз сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Rahmat, kol çavlar olsun. Мамдар, куш келипсиздер Алайга. Алайдын атыры жуттуу, салкын абасынан дем алып, ырдап, көңүлүңүздөрдү жакшы ачып кетиңиздер. Ушу тургандан татып, Алайга бардык эле тоонун башына алып барып анан кийин мыймандарды деп барасыңар да. Биздин ресторан ушул жер. Эми ушуга ыраазы болуп, рахмат келгениңерге, ушундай аябай алыс жолдордон келип атасыңар, рахмат. Баарыңарга ыраазычылык билдирем. Рахмат келгениңерге. Hurmatlı şair apalar, kuş gelipsiler bizim ayılgamına. Ne demekçimin? Oğmadыңыздар қолда болсын, дөләтіңіздар жолда болсын, иманыңыздар бекем болсын, ырысқыңыздар генем болсын. Пайғамбар назарын берсін, қызырын барын берсін. Жақшылықтың базарында болла, жаратқандың назарында болла. Bir қолыңыздар майға жетсін, bir қолыңыздар айға жетсін. Kızlarınızlar kanşaday yaşasın, baldarınızlar padişaday yaşasın. Kuvançınızlar bulak bolsun, kudretinizler kuvat bolsun. Ömrünüzler uzak bolsun, baktığınızlar kucak bolsun. Ömrünüzler ötpöz çırak bolsun, gömülünüzler çökpöz kuğunak bolsun. Yüzge çıkıp çekeninizler cüzüm bolup, ömrünüzler uzun bolu şu bala çakanızlardın, tuğan ruğunuzlardın, eli yurtunuzlar. Şu Kırgızstan'ımda jakşı tokçuluk, molçuluk bolup, jakşı günler bolup, şunday oynop gülüp jüreveringizler. Dilegen maksatlarınızlar edesiniz. Omiyen. Kuş gelipsizler apalar. Ömrüm
Mına birinci kazaykadan başlayın. Arvаңыздар, шайыр апалар, байбичелер, тынчаман ойнап күлүп келип алдыңыздарбы, жолдо кыйналган жоксуздарбы? Мына астыңыздарга койгон даамдардан ооз жеп, жакшы көңүл ачып кеттиңиздер, тынч болуңуздар. Ушинтип дайыма ырдап чорлоп жүрө бериңиздер. Балдардын кыздардын доорунда ойнап күлүп жүрүңүздөр. Жакшы, кол чабуулар болсун. 2024 жылдын 13 июль күнү ушул Ош областындагы Алай районунун Алайдатка шайыр апалар тобунун сыйында отурабыз. Бул дагы мына жайлоонун аты эмне? Шумкар. Шумкар жайлоосуна эс алганча мына ырдап, бийлеп, канча жерден канчалаган биздин апаларыбыз, эже сиңдилерибиз, кымчабөлдүү кыздарыбыз келип отурат. Бул деген кыргыздын өтө сонун, өтө бийик деген. Кыргыз элиндей бийик, кыргыз элиндей тунук, кыргыз элиндей сыйлуу бир дагы мамлекетте жок. Эң улуттун тазасы, эң улуттун кыйыны бул кыргыз болгон. Ошонун ичинен ушу өмүрлүк жолдошуна дайым акыл кошкон, жол көргөзгөн, бирге кандай жумуш болсо дагы ушу баарлашып акылын кошуп айтып турган ушул биздин кыргыз аялдарында гана болгон. Анын бирин айтсак, ушу Курманжандатка элебиз кандай гана Алымбек акабыздын колуна кол, бутуна бут болуп, кандай сонун кеңештери менен дүйнөнү багындырган аял. Ошон үчүн Алымбек датка, Курманжандатка болуп, мынакей ушу датка энебиздин, датка атабыздын жайлаган жайлоолорунда келип эс алуу бул дагы эң чоң бакыт деп ойлойм. Өтө сонун жер экен, өтө сонун жайлоо, кыргыздын жерлери керемет, асман тиреген тоолору бир эле мезгилде келсең 4 мезгилди көргөнгө туура келет да. Анткени ушунчалык жаратылыштын кооздугу. Карасаң ак кар, көк муз, карасаң монтип тигимле арчалар, жап-жашыл болгон чөптөр, шиберлер. Дагыраак барсаң кайың, мөлтүрөгөн суулар, мына астыбыздан бир туп-тунук болуп таштан ташка урулган бир сонун таптаза булактын суу сагып келип атат. Ушунун агымынын жүргөнүн карагыла, кандай тездик менен агып атат. Ошо кыргыздын канында ушундай тездик менен бардык нерсеге үйрөнгөн бизде каныбызда бар. Себеп дегенде мен айтат элем, мынау кайсыл мамлекеттен келбесин, ошол мамлекеттин тилин сүйлөгөнгө аракет кылып, бар ошо тилди сүйлөп кетебиз да. А бирок бир дагы мамлекет кыргыздын тилин таза сүйлөй албайт. Тилин да таза сүйлөй албайт. Анан кыргыздын ушундай төкмөлүгү, комузду черткендиги, чечендиги жагынан бир гана кыргыз эли эң биринчи турат. Анан ошондой эле мынакей апалар, эжелер, сиңдилер, мына кыздарыбыз отурат кымчабел. Карабайсыздарбы, улуттук кийим кандай сонун. Адамдын сулуусуна сулуу кошуп көрүп берип, азыр бүгүнкү күндө мына жасалган боз үйлөрүбүз, эшикте басып жүргөн апаларыбыз, кыз келиндерибиз кымчабелдүү кийген кыргыздын улуттук кийимдери кандай бири-бирин айкалышкан өтө сонун көрүп берип атат. Ушуну менен Кудай буйрса бүгүнкү ушул жерге келген жалпы апалар баарыңыздардын үй бүлөңүздөрдө дайыма ынтымакчылык болсун, бак дөөлөт орноп турсун. Ушу бизди ушинтип жөнөткөн уул кыздарыбыз, келин күйөө балдарыбыз аман болсун. Ушу келиндерибиз кийимибизди даярдап, балдарыбыз ушул мынакей барып келиңиздер деп атты туура тартпаса да аттын акчасын берип жөнөтүп аткан уулдарыбыз, келиндерибиз. Ушу уул келиндерибиз дайыма бактылуу болуп, бизден кийинкилер да ушинтип өнүп өсө берсин. Бүгүн Кудай буйрса ушул жайлоодон канча энергия алып кеттик, канча оор суркоону унутуп кеттик, канча сонун күндөр өтүп атат. Мына сонун ырдадыңыздар, аябай сонун. Дайыма бар болуңуздар. Биздин мына алайлык туугандар дайыма бар болуңуздар. Мына жайган дасторкондоруңуздарга абдан чоң рахмат. Ар дайым дасторконуңуздар жакшылыкка жайылып, дасторкон толгон нам болсун, үйүбүз толгон бала болсун. Анан акыл айтканга сиздердей аялдар аман болсун. Ушу аялдарга тирек болгон биздин аталарыбыз, жигиттерибиз дайыма ушу эмен аттын жалында ойногон, кылыч мизинде, найзанын учунда ойногон жигиттерибиз аман болсун. Бар болуңуздар.
Şu dağı bir jolu şu alaylık apalar sizlerge tazim rahmat barыңыздарга бар. Xush kelipsizler. Құдай насip etsin. Şunday жақсы жерлерге көп барып, bir dap билеп жүріңіздер. Rahmat. Qol çağlar bolsun. Rahmat. Xush kelipsizler. Мен өзім Ош шаарынан тәртіп қойды өтірілі. Мен өзім Қарақұлжаның қызы, Оштың еменің өзгөндің келіні, Оштың тұрғыны. 50 жылдан бері Ошта жашаймын, Ош мемлекеттік университетінде іштеймін. Анан ушу Ош обласы боюнча Агылечек Асылбаевчилер коомунун төрайымымын. Анан ушу мени ушинтип чакырып сиздер дагы бул жерде бүгүнкү иш-чарага келгениме себеп болгон тиги сана бар. Ушул эме ушул топтун жетекчиси, эки топту бирдей жетектеген биздин жетекчибиз. Ушул сана бар эже чогуу барып келиңиз деп айтып өткөндө эле чакырды эле Карабайга барганыбызда. Ошону менен бүгүн да келиң эже деп анан секин көздү жууп ишти таштап коюп келип алдым. Rahmat. Qol çağlar bolsun. Мынакей Агылечек апалар биздин Алайдын эң асылы болгон Акшумкар жайлоосуна куш келипсиздер. Мына сиздер дагы Бактылуу апалар экенсиздер. Акшумкар жайлоосуна келип эс алып, мындай бир дасторкондо даамсызып отурабыз. Сиздерге дайыма кайда барсаңыздар дагы, кайда жүрсөңүздөр дагы сиздерге ак жол, дайым тынч болуңуздар. Ушундай жакшы эс алуу жерлерде дайым бирге болуп, бирге эс алып, ырдап жүрө берейли. Rahmat. Qol çağlar. Ушул жердин абасынан, суусунан насип кылган Аллахка чексиз шүкүрлөр болсун. Биринчиден баарыңыздарга ден соолук каалайм. Ушундай эле башыңыздардан агылечек түшпөй, баарыбыз балдар кыздарыбыздын жакшы күндөрүн көрүп, ар дайым ушундай жакшылыкта жайылдаштырганда жүрө берели. Заманыбыз тынч болсун, элибиз, журтубуз тынч болсун, эл арасында ушундай ай пайгамбарча болуп, балдарыбыздын урматсыйында төрдүн көркү, сөздүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Бардыгыңыздарга Rahmat. Биз ушунал чаңстырып келсе мына жашыл көйнөктөр бир апалар, шайыр апалар тобубуз. Ушул жерде биз анан жолдун боюнда турабыз. Чоң Каракол айла Асыл апалар тобунун жетекчисимин мен. Кудай кааласа дагы ушундай жакшы күндөрдө жүз көрүштүргөндө Аллахтын насип кылсын. Rahmat. Qol çağlar. Şu dastakanda bardığımızda biriktirip Agılecek apalарды çoğut oturgan şu başçılarımız anam şu Agılecek'e ümtülüp çıkan apalar bardığına tınçılık, amançılık, densoluk kalayın. Şunday ümtülü жүрөбүрүңүздөр, hiç kaçan kartaybayla, ağrıbayla şu ırda bilip şu Kırgız elinin dünya yüzüne tanımalı orayla. Rahmat. Qol çağlar bolsun. Sinaga rahmat. Ең жакшы иш-чаралардын үстүндө отурабыз, бардыгыбыз мынтип агдасырконун үстүндө кыргызыбыздын эң улуттук тамактардын бири кымыз ичип, мына кошторун салып жеп, алай жеринде эң жакшы иш-чарага катышып атабыз. Ушул иш-чараны уюштурган ушул Алайдатка айымдар тобуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым бар болушсун. Ушундай алай жергесин бизди көрсөткөн ошол группанын бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Ушул неме иш-чарага келип катышкан бардык Агылечек апалар аман болушсун. Заманыбыз тынч болуп, ушинтип жер көрүп, эл көрүп, апалар аалам кыдырат деп ушинтип бардыгыбыз ден соолукта жүрө беребиз. Rahmat. Qol çağlar. Урматтуу шайыр апалар, куш келипсиздер. Мына биздин Шумкар жайлоосуна. Пешенеңиздер ачык болсун, периштелер ашык болсун, телегейиңиздер тегиз болсун, рызкы макабатыңыздар деңиз болсун. Уулдун көргүлө урматын, кыздын бир көргүлө кызматын, айылдагы эл сүйгөн, көргөн жандар сүйүнгөн ынтымакты ырыстуу apalardan bulgula deytilim.
bolsun. Жақсы oylar bolsun, Kudayım koldasun. Uşul жылдар жақсы жылдар boldu. Göçmenler жылында oyunap gülüp жүрөбүz. Men ошол Алай районунун Үчтөбө айыл өкмөтүнүн Кичи Каракол айылынан келдим. Мына Кырчын жайлоосунда ошо көчмөндөр оюну болуп атат дегенден ушул эски мергенчилик тери боюнча келдим. Ал теринин немелерин көрсөтөйүн деп, ушу мергенчилик образы менен мынау бүт кийим мен өзүмдүн колумдан жасалып чыкты. Бирге бастык бул турмуштун ок жолун, силер барда ушул дүйнө сопсонун. Тамашаңар кыз көмүрдө узарткан тагдыр кошкон Кудай кошкон, тагдыр кошкон Кудай кошкон, ай досторум. Тагдыр кошкон Кудай кошкон, тагдыр кошкон Кудай кошкон, ай досторум. Жакшы сөзүң жаныма жан кошконум, силер сиңер сел боронду тосконум. Мен байлыкты жыйган жокмун байлыгын, силер сиңер сыр жашырбас, силер сиңер сыр жашырбас, ай досторум. Мезгилдин гүлү жаз кубак, өмүрдүн гүлү жаш курак. Жаштыгың өтүп кеткен соң, жаш кезиң кимдери сагынбай. Билинбей өткөн турбайбы, сезилбей кеткен турбайбы, алтындай болгон жаш курак. Билинбей өткөн турбайбы, сезилбей кеткен турбайбы, алтындай болгон жаш курак. Сүйүнүн гүлүн аралап, гүлдөгөн экен жаш курак. Кыярып бара жатабыз, жаштарга кирип ак буба. Мезгилдер алга шашылат, алыста бизден жаш курак. Жаштарга кирди ак буба. Мезгилдер алга шашылат, алыста бизден жаш курак. Жаштарга кирди ак буба. Мезгилдин гүлү жаз кубак, өмүрдүн гүлү жаш курак. Жаштыгың өтүп кеткен соң, жаш кезиң кимдери сагынбай. Билинбей өткөн турбайбы, сезилбей кеткен турбайбы, алтындай болгон жаш курак. Мезгилдер алга шашылат, алыста бизден жаш курак. Жаштарга кирдиң ак буба. Билинбей өткөн турбайбы, сезилбей кеткен турбайбы, алтындай болгон жаш курак. Алыста кетти жаш курак. Uykuman serpilgende alыс
ocakta ayıldın aktangdarı eski gelir Jolunun bozçangdarı gözden uçup Göngülüm öskön jerge imerile Göngülüm öskön jerge Aydın'da, bulduyun öbe iş daragı, enеңнен таман алдында. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш чаранын катышуучулары. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата жана Республикалык Шайрапалар телефестивалынын 10 жылдыгынын алкагында Алай жергесинде өтүп жаткан Эгемен элим алайым деген аталыштагы майрамдык иш чараны ачык деп жарыялайбыз. Үчүн сөз Алай датка Агылечек Шайрапалар тобунун жетекчиси Канкиева Чынар Козубаевнага сөз берилет. Урматтуу бизге келген Агылечек апалар, сиздерди эгемендүүлүк күнү менен ошондой эле Республикалык Шайрапалар телефестивалынын 10 жылдык алкагында уюштуруп жаткан Эгемен элим алайым аттуу иш чарага кош келипсиздер. Мен бир 2 саат менен айткайын. Бар болсо жердин бейиши, алай деп аны билемин. Түркүн гүл менен саймалап, жайгандай жашыл килемин. Ак мөңгү кетпес тоолору, балалар окшоп көрүнөт. Алайлык элим меймандос, атайын келип көрүнөт. Абдыманап Бакиевдин саптары менен Алай райондук администрациясынын башчысы жана анын орун басарлары bizde teknik nemелер болуп калган үчүн келбеди. Биздин айыл өкмөт башчыбыз
Mustafa Canbekovичке söz беребиз. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, жалпы алыстан, жакындан келген жалпы коноктор, мынал биздин Кудайым каалап насип кылып даткалар байырлаган 4 мезгили төп келген биздин жергебизге, элибизге куш келипсиздер барыңыздар. Şu menle birgelikte ne demekçimiz hem bardığınızlardan en birinci egemendүүлүк bayramыңыздар менен. Andan soň mınal şair apalardan 10 yıllık uyuşulgan 10 yıl bolup attılar. Жалпыңыздарды ушул энелерге эми күндө майрам кылсак да аздык кылат. Урматтуу апалар, сиздер үчүн айта кетсек, бейкүнү сүйлөсөк дагы сөз аябай көп. Анткени бир эле ооз сөз менен айтканда бейиш эненин таманында дейт. Сиздердин бул жашоодо эбегейсиз ордуңар аябай маанилүү экенин биз бардыгыбыз билебиз. Анткени сиздер бар жашоо уланат. Урматтуу жалпы иш-чаранын катышуучулары, ар дайым ушундай элибизде, жерибизде жакшылыктар боло берсин. Эгемендүүлүк дагы бир жолу майрамыңыздар менен ошол мамлекетибиз өнүп өсүп, өнүккөн мамлекеттердин катарына кире берсин. Да жалпыңыздарды да бир жолу майрамыңыздар менен урматтуу биздин акимибиз Чыңгыз Бапаев Арстанбекович бир аз себептер менен келе албай калды. Аны айта кетейин, бир аз кичине бир айыл өкмөтүбүздө сел жүрүп калды. Аны туура түшүнөсүздөр. Анан ушунча Оштон, Жалал-Абадтан, Баткенден келсек жок болуп калды деп мындай капа болбоңуздар. Жакшы конок болуп, жакшы көңүл ачып кетиңиздер. Жалпыңыздардын да бир жолу майрамыңыздар менен. Сиздерге Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө жана Республикалык шайыр апалар телефестивалынын 10 жылдыгынын алкагында Алай районунда өтүп жаткан Эгемен элим алайым аттуу майрамдык иш-чарага жигердүү катышкандыгыңыздар үчүн Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын атынан сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата жана Республикалык шайыр апалар телефестивалынын 10 жылдыгынын алкагында Алай жергесинде өтүп жаткан Эгемен элим алайым деген аталыштагы майрамдык иш-чарага жигердүү катышкандыгы үчүн Турдуева Сажида сыйланат. Үчтөбө айыл өкмөтүнүн башчысынын атынан. Aruzat apalar тобу. Алар тобу сыйланат. Баткен шаңы апалар тобу сыйланат. Baby
Çın жүрегіміз құттықтаймыз. Урматтуу апалар, жолу сиздер ар кандай сыйлыктарга катылып кеттиңиздер. Эң башкысы бекем ден соолук каалайм, үй бүлөлүк бакыт, ар дайым ушундай биздин төрүбүздүн көркү болуп, күлүп жайнап жүрө бериңиздер. Бала чакалардын жакшы күндөрүнүн күбөсүндө. Майрамыңыздар менен дагы жолу. Келгеніңіздер үшін ең разылық білдіремін. Топ жетекшілер қалауыз құттықтауға даярданғылап шу жерде қала бергілер. Барыңар қалғылап, топ жетекшілері. Сіздерге чоң рахмат. Айыл басшысына, жаңа башқаларға. Бұл жаққа сөз беріп қойылы. Қойсыздар ба? Бұл жақта тапшыра зеңі өркен дағы. Ана барыңыздарға ден соолук, ағылечеңіздерін башыңыздардан түшпөй, үйлеріңіздердің төрінде бақтылы апа, бақтылы тайне, бақтылы ене ол жүрішіңіздерге чын жүректен тілектешімін. Анан бізден жашна қайымына алай тапқалары соның бүгін фестиваль uyuşturuştu. Şunlarga öte razıçılığımızı bildiririz. Daima үй-бүлөңүздөр менен бактылуу болуңуздар, агыл-эчеңиздер башыңыздан түшпөсүн, эч качан оорубаңыздар. Ушундай күлүп жайнап жүзүңүздөрдөн күлкү кетпей, ушинтип жашнакай тойлорду өткөзүп жүрөңүздөр. Сиздерге чоң рахмат. Анан кичине биздин белегибиз бар эле. Алай ханышалар аттан. Ушуну тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Муз корпус. Барыңыздарга көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Барыңыздарга ак жол. Жалалабад областынын Нуркен районунда түзүлгөн Кайым тобунун жетекчиси. Биз бүгүн бул алай жергесине келген себеби Басып көптүречиңге жүрөсүз андан сен баргылачы мында четке. Тургула тете качып түшкүлө акча. Кайра баштан дежек. Мен Мисирова Барынца Иманалиевна. Жалалабад областынын Нуркен районуна караштуу Дат Кайым фольклорлук тобунун жетекчиси. Биз бүгүн бул жерге келгенибиздин себеби эгемендүүлүккө карата эгемен элим алайым аттуу шайыр апалар долбоорунун 10-бөлүгүнө келип отурабыз. Бул жерде биздин Алымбек атта атабыз менен Курманжан атта энебиз жайлаган төргө келип сыймыктанып отурабыз азыр. Ошол менен бирге ушул жердеги апаларына дасторкондорун жайып, бизди коноктоп 2 күндөн бери карап атышат кызмат кылышып. Райондук ай өкмөтүнүн кызматкерлери дагы жардам берип атышкан үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Мен кыргыз элимди ушу эгемендүүлүк майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап кыргыз элимде тынчтык болсун, дайыма бакубатчылыкта кыргыз элим өнүп өсөбүз. Чакаева Сардалханды Баткен областына караштуу Кызылкая шаарынын Кызылкая айымдары тобунун жетекчиси. Бүгүн биз бул жерге фестивалдын алкагында 7 дуандан ага-элечегенелер келип отурабыз. Алайдын ушунчалык тоор, абасы таза жер экенин билет элек, бирок бүгүн дагы бир жолу унанып алдык. Ушундай жергебизде фестивалдар, майрамдар боло берсин. Элибиз эгемендүүлүк күнүн белгилеп, алдыңкы мамлекеттин катарын толуктап, элибизде тынчылык, аманчылык, топчулук, молчулук болсун. Дайыма кубанычта элдер дайым тынч аман болуптур. Ар бир үйгө тынчылык, аманчылык, кубаныч болсун. Алайдын фестивалынын катышуучулары, мушкулчулары, баардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Мен Алай районунун Ош областынын Алай районунун Алай Үчтөбө Алай өкмөтүнүн Асыл апалар тобунун төрайымымын. Ушул бүгүнкү майрамдык маанай баардыгыңыздарга жакшы маанай тапкырлары деп ойлойм. Биздин элибиз, жерибиз мейман дос. Ушундай жакшы күндөрдө ар дайым сиздерди кабыл ала беребиз. Дайыма сиздер жакшы күндөрдө болуңуздар. Музактар айыл аймагынын Кызыл Сеңир айылынан
Kızılsengir Ayımdары Şair apalar тобунун жетекчиси, ошондой эле Өзгөн Нуру Айымдар тобунун жетекчиси Жумунбекова Занипа Осмоновна. Биз бүгүн эң жакшы бир иш-чаранын үстүнө келип катышып отурабыз. Ушул Эгемен элим алайым аттуу телефестивалдын иш-чара абдан сонун өттү. Ушул иш-чараны уюштурган Алайдапка Айымдар тобуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле бүт Кыргызстандагы ак элечек апаларды майрамыңыздар кутук болсун.